Бети жоктор, бирөөнүн ооруган адамдан акча тапкан инсандар, урматтуу кыргыз элим, кимде ким ушул видеону көргөн болсо сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Себеби дегенде ошол бети жок инсандарга ушул видео жетип барсын. Азыркы учурда интернетке кирсең эле ооруп элден жардам сураган толтура инсандарды кезиктиресиздер. Бул калп эмес, чындык. Азыркы учурда Кыргызстанда өзлөрүнө мисалы Instagram баракчасына же болбосо TikTok баракчасына катталуучуларды топтоп алгандагы ооруган инсандар кайрылса, алардан күнүнө жок дегенде 10 000 сом сурайт экен. Бети жоктор, сиздерге кайрылгым келет. Сиздер ошол ооруган инсандарга пайда алып келем деп кайра өзүңүздөргө күнөөнү толтура үй атасыздар. Мисалы сиз үй куруп аткан болсоңуз, фундаменти бүткөн болуп, стенасы бүткөн болсо, крышага акча жетпей аткан болсо, сиздердин ниетиңиздер бузук. Ушул крышама 2-3 бир ооруган инсан кайрылса, ушул крышамды жабып алат элем деген ниетте болуп каласыздар. Келиңиздер, антип жардам кыла турган болсоңуздар, сиздер чоң күнөөгө батасыздар. Антип жардам бербей эле коюңуздар. Бирөөнүн ооруган инсандарга жардам берем деп өзүңүздөргө чоң күнөө топтоп атасыздар. Мындай кылбаңыздар. Жардам берүүчү инсан антип адамдардан, ооруган инсандардан акча сурабай эле, наоборот, аларга жардам кылып, кол кабыш кылып, ошол топтолгон подписчиңиздерге жөн гана видеолоруңуздарды чыгарып бересиздер. Мындай кылбаңыздар.